Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүнкү биздин видеобуз Ысык көлдүн түштүк жээгинде жайгашкан Сказка аттуу каньон жөнүндө болмокчу. Чындыгында эле жомоктогудай керемет жер, андыктан видеону аягына чейин көрүп, биз менен чогуу бирге болуңуздар. Каньон өзү жээктен жакын эле жерде жайгашкан. Машина менен бул жол менен 10-15 мүнөттө жетсе болот. Кирүү албетте акылуу. Жаш балдарга 12 жашка чейин бекер, ал эми ар бир чоң кишиге 50 сомдон. Ошондой эле машина токтотконго да ыңгайлуу жери бар. Машинаны токтотуп коюп, кереметтүү кооз жерибизди кыдырып, көрүп кетүүңүздөрдү сунуштайт элем. Анткени чындыгында эле аябагандай кооз, өзгөчө жер. Андыктан сөзсүз түрдө келелик болсоңуздар, келип кетиңиздер. Жожоган чыгар экен. Жежена. Кантип чыгарсың? Ушун менен каньонго биз бир нече жолу келип, улам каньондун куулуп өзгөрүп турганын байкадык. Эртең менен келсең башкача көрүнөт, кечинде күн батаарда дагы бир өзүнчө керемет көрүнүш. Ошондой эле жылда келип жүргөндөрдүн айтуусу боюнча, жылда каньон бири-бирине окшобой өзгөрүп турат деп айтышат. Анткени анын өзүнүн себеби бар. Бул жактын топурагы дагы өзгөчө. Кызыл топурактарды жаан жууп, ордуна башка сүрөттөр тартылып, улам өзгөрүп туруусунун дагы себеби ошондо. Андыктан сөзсүз түрдө келип, ушундай кереметтүү кооз жерибизге күбө болуп кетиңиздер. Палочкой. Так. Если что, если найду клад. Можно? Мама. Аруш, туда нельзя. Аруша.
Достор, ушинтип өзүбүздүн эле Кыргызстаныбызда көлдүн жээгине жакын жайгашкан кереметтүү сонун жерлерибиздин бар болгону албетте кубандырбай койбойт. Суктануу менен жыргап эс алып кеттик. Балдарга дагы абдан кызыктуу болот. Бийик асказоолорду жомоктогу хан сарайларга окшоштурушуп, ар кандай жаныбарларга окшоштуруп, ошондой эле үстүнөн учуп бараткандагы видеодон байкасаңыздар болот. Дал ушул тоолорду Китайская стена деп атап коюшкан. Чындыгында эле Кытайдын улуу пайдубалына абдан эле окшош. Дагы байкасаңыздар болот. Андыктан сөзсүз түрдө келип көрүп кетүүчү жер. Эң негизгиси бутка ыңгайлуу бут кийимдер керек. Топурактар аябагандай сыйгалак, тоого чыкканда ыңгайсыз болушу мүмкүн. Ошондуктан жакшы бут кийимдерди кийип алып, сөзсүз түрдө келип кетиңиздер. Достор, ушуну менен бүгүнкү биздин сапарыбыз соңуна чыкты. Видеобуз жаккан болсо, лайк басып, бизге билдирип коюуну унутпаңыздар. Ой пикириңиздер болсо, сөзсүз түрдө комментарийге жаза кетиңиздер. Жана сиздерден сураныч ушул видео менен досторуңуз менен бөлүшүп коюңуздарды суранам. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.